Пандемиядан кийин буга чейин экономиканын локомотиви деп эсептелип келген бир катар тармактардын кирешеси кыйла азайып калган ушул тапта өнөр, жай жана айыл чарбасы мамлекеттик колдоонун аркасында акырындык менен өсүш бере баштады. Улуттук статистика комитети жарыялаган акыркы маалыматтар боюнча 5 айда ички өндүрүмдүн жакшы динамикасы байкалат. 2022 жылдын 5 айында ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 270,2 миллиард сомду түзгөн. Реалдуу өсүү темпи 105,7%. Бул аралыкта өндүрүш тармагында өсүү байкалат. Айыл чарбасында 2,2%, курулуш тармагы 3,1%, кызмат көрсөтүү 4%, өндүрүштө 11,4%ды түзгөн. Мындан улам былтыркы жылга салыштырмалуу Кыргызстандын экономикасы жанданып келе жатат. Өлкө экономикасынын 60%дан ашыгы соода жана кызмат көрсөтүүгө байланышкан болсо, курулуш экономикада маанилүүлүгү жагынан 2-орунда туруп, 10%га чукул үлүштү ээлейт. Өнөр жайында болсо, эгер кымторду кеңин иштетүү ишканаларын эсепке албасак, өсүү темпи 2,2% болду. Эми бул өсүү негизинен ушу алтын өндүрүү 30%га, дээрлик 30%га өсүү менен багытталып жатат. Мындан тышкары бул жерде тамак аш продукциясын чыгаруу боюнча 10 ашык пайызга өсүп жатат. Жана полиграфия, кагаз продукцияларын чыгаруу секторунда бул дагы 30%га өсүү менен багытталган. Ишкердикти колдоо максатында кабыл алынган жарлыктарга ылайык жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган ишкерлер салыктан бошотулган. Ал ортодо ишкердик субъекттерин текшерүүгө мораторий узартылып, мындай жагдай социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө оң таасирин тийгизди. Государством предпринимаются все необходимые меры для 2022 жылы көмүскө экономикадан мамлекеттик бюджетке кошумча каражаттарды тартып, салыктык жана бажылык башкарууну жакшыртуу менен өлкөнүн консолидацияланган бюджеттин 400 миллиард сомго чейин чыгаруу пландалууда. Мындай көрсөткүчкө салыктык башкарууну жакшыртуу, салык жана бажы жол жоболоруна санарип технологияларын киргизүү боюнча аткарылган жигердүү иштердин натыйжасында жетишүүгө болот. Акыркы 5 айдын ичинде бюджетке 60 миллиард 800 миллион сом салык жана жыйымдар которулуп, белгиленген пландан жогору болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку экономикалык өсүү темпин 7%га чейин чыгаруу, экономиканы түзүмдүк жактан өзгөртүү, жашыл экономиканы активдүү жылдыруу, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо сыяктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Эң негизгиси карасак, туура 5 айдын ичинде ошол экономиканын өсүшү дүң продукциясынын 5,7%га өсүш болуп атат. Бул деген эгерде кумторду алып койсок, анда кумторсуз 3,7%га өсүш болуп атат. Бул ачыгын айтканда жакшы көрүнүштөр болуп атат дагы. Анан кумтор менен кошо болгондо жакшы быйыл эми мындай болсо дагы, кичине болсо дагы көрүнүштөр бар, жылыштар бар. Мындан сырткары көмүскө экономиканы кыскартуу, курулуш тармагын жандандыруу, ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга багытталган Кыргызстанда өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын түзүүнүн үстүндө иштерди айтууга болот. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.